Жалал Абад шаарын абадан дезинфекциялоо иштери аткарылып жатат. Анда атайын учуучу мотодельтаплан жана агро дрондор аркылуу асмандан залалсыздандыруу аракеттери көрүлүүдө. Мында эң алгач коронавирус илдети менен шектелип, обсервацияга алынган жарандар жайгашкан имараттар, алар жашаган үй-жайлары, областык оорукана имараты жана борбордук базар айланалары дезинфекцияланууда. Бул демилге өлкөдө түзүлгөн пандемиялык кырдаалга байланыштуу Байдыйкан айыл чарбаны колдоо борбору тарабынан аткарылып жатат. Ага керектелүүчү атайын техника жана сарпталуучу акча каражаттары да аталган борбор тарабынан жумшалууда. Анын негизги артыкчылыгы илдет менен күрөшүүдө жарандардын аралыктан коргонуу мүмкүнчүлүгүн жаратат. Бул иш-аракеттер алдыдагы күндөрү башка аймактарда да улантылмакчы. Негизи булардын максаты айыл чарбадагы өсүмдүктөрдү коргоо же болбосо өсүмдүктөргө жер семиздик чачып берүү. Бирок ушундай кырдаалда биз буну ушу элдерге дарылоо, инфекцияга каршы, вируска каршы иштеткен аракет кылып атабыз. Анан жер-жерде ошо дезинфекция кылып, ал эми ушундай коронавирус чыккан айылдарда, үйлөрдө, жанында колу коңшуна контакт болгондордун баарын чачып бергенге аракет кылып атабыз өзүбүздөн. Өкмөттөн бизге ушул моралдык жардам болуп атат. Эми баягы сөз бар эмеспи, сен өкмөттөн эмне кылдың деп сурабастан, наоборот, сен өкмөткө эмне кылып бере аласың деп. Ошол биз өзүбүздөн колдону келип кылып атабыз. Препаратыбыз дагы өзүбүздөн, ал мындай адам ден соолугуна зыяны жок, үйдөгү жаныбарга зыяны жок. Вирус менен бактерия немеге каршы. Анан бул препараттарды өзү алганбыз, бул немени дагы кызмат акысы да бекер. Өзүбүздөн ыктыярдуу түрдө эле өзүбүздүн каалообуз менен элге жардам берели деп атабыз.